Байлыктын символуна айланган Рокфеллер. Легендага айланган бул адамды тааныбагандар аз эле болсо керек. Ал адамзаттын тарыхындагы эң алгачкы официалдуу миллиардер. Бизнес дүйнөсүндө ташталган алгачкы кадамдар. Болор бала богунан дегендей Рокфеллер өтө жаш кезинен бизнеске аралашкан. Балмуздак алып, же шириндик алып, же болбосо бирөөлөр берген акчаны чогултуп, базардан дүңүнөн шириндик сатып алып, үстүнө акча кошуп карындаштарына саткан. Бир аз убакыт өтүп, Рокфеллер 7 жашка чыкканда бизнестин башка методдорун колдонуп көрүүнү чечет. Ошентип үйүнүн короосунда үндүк багып, кошуналарына сата баштаган. Ошол кезде бизнестеги бир эрежени түзөт. Кандай гана эмгек болбосун, пайда алып келет. Эч ким бизнесмен болуп төрөлбөйт, бизнесмен болуп тарбияланат. Жубайымдын кеңештери болбосо, мен кедей боюнча калмакмын деген сөз бар. Жубай экөө 3 кыз, 1 уулду тарбиялашкан. Бала тарбиялоодогу эрежелери. Биринчиси, эң негизгиси жана маанилүүсү эмгек. Балдарды үйдөгү чымындарды өлтүргөн үчүн, сабактан жакшы баа алган үчүн аларга акчалар төлөп берген. Экинчиси, балдардын тактыкка, тыкандыкка тарбиялоо максатында тамакка кечигип отургандыгы үчүн, ишти бүтүрбөгөндүгү үчүн айып пул салган. Үчүнчүсү, ар бир баласы өзүнчө дептер ачып, эмнеге канча акча кетиргендигин, канча акча иштеп тапкандыгын жазып, ар бирине үй бүлөдөгү кызматтарды тапшырган. Бирөөсү үйдөгү акчаны көзөмөлдөп, бирөөсү кардарлар боюнча иштеп дегендей. Мына ушинтип балдардын бизнесмен болууга тарбиялаган. Жакшы окусаң, жакшы жашайсың деген эрежени жокко чыгарган факты Рокфеллер колледжди да аяктаган эмес. 16 жашка чыкканда окууга убакыт коротпой эле иштей берүүнү чечет дагы 3 айлык курсту бүтүрүп иштей баштайт. 1,5 ай иш издеген соң бухгалтердин жардамчысы болуп ишке орношот. Кийинчерээк башкы бухгалтердик кызматты сунуштагандарга баш тартып, ошол боюнча өмүр бою бирөөнүн колунда иштеген эмес. 18 жашында атасынан карызга акча алып, чоң бизнеске аралашкан. Ошол күндөн тартып байлыгы көбөйгөндөн көбөйүп отуруп, тарыхтагы эң бай адамдардын бири болуп калды. Дагы айта кетчү нерсе, Рокфеллер эң көп кайрымдуулук кылган адамдардын бири. Аны байлыкка жеткирген эрежелери. Ар дайым өзүңө гана ишен. Башка бирөөнүн колунда иштеген сайын кедей боло бересиң. Работа деген сөз раб, кул дегенди сөздөн келип чыккан. Эгер кедей болсоң, бизнес башташың керек. А эгер таптакыр акчаң жок калса, шашылыш түрдө бизнес башташың керек. Ар кандай окуянын алдын ала болжолдуу жыйынтыгын чыгарып жүргүлө. Балаңарды тарбиялоо менен келечектеги мураскерлерди тарбиялап жатканыңарды түшүнүп, ошого ылайык тарбия бергиле. Сутка бою тынымсыз иштегиле, ошондо жетишкендиктер болот. Бир ийгиликке жеткиңер келсе, коркпостон эч ким баса элек жолдор менен баскыла. Ийгиликке жеткирүүчү сапаттардын ичинен өжөрлүктүн маанилүүсү жок. Кантип ай сайын $50,000 табууну ойлон. Мүмкүн болсо андан да көбүрөөк тапканга аракет кыл. Бирок эч качан андан аз сумманы ойлонбо. Кедейлер өздөрүн кедей адамдар менен курчалат. Бай болгуң келсе, айланаңа байлар менен оптимисттерди топто. Ар дайым катуу иштөө керек, бирок күч менен эмес, акыл менен. Максатыңы ишке ашырбай коюу үчүн шылтоо издебе.